Men milyonermin. Men milyonermin. Ay men milyonermin. A senchi tuğan. Assalamu alaikum. Bugün özgöçe çıkarılış. Sizler için atayın Lexus jana Honda unalарын salıştırabız. Бұл çıkarışta бұл екі унанын тездігін, тормоз системасын, дизайн жана комфорттуулугун салыштырып беребиз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Азыркы учурда бул эки унаанын базар баасы бирдей болгондуктан эки унааны салыштырууну туура көрдүк. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Өзүңүздөр баамдап, кайсы макул келсе аласыздар. Сырткы дизайнына келсек, бул унаанын фаралары лупада обычный туманниктер каралган, заводдон 18 дискалар менен титановый. Рестайлингте хром ручкалар, рейлинг, спойлер, артында жүк салганда чыйылбаш үчүн резинкалар орнотулган. Кооздугу өтө чырайлуу. Ал эми сыйырууга келсек, бул унаадагы заводдон 17 размерде титан дискалар салынган. Спойлер да орнотулган. Арткы багажынын ачылышы бамперине чейин ачылат. Стопниктер ушундай өзгөчө. Алдыңкы көрүнүштөрү Lexus менен бирдей. Лупа, обычный туманниктер каралган. Ошондуктан ушул эки унаанын сырткы дизайнына бир-бирден бал берүүнү туура көрдүк. Ал эми сиздер кандай бал бересиздер? Комментарийге жазыңыздар. Бул сыйыруу унаасынын ички көрүнүшү. 4 электрондук айнек ачкычы, ортоңку кулпулоо баскычы, электрондук стабилизация өчүрүү, айнек күзгүлөрүн туурлоо, аудио системасы жана круиз контроль башкаруудагы баскычтары. Ортоңку климат көзөмөлдөөгө келсек, автоматтык көзөмөлдөө, максималдуу автоматтык көзөмөлдөө жана ички вентиляция. Бул жеринде жылуулукту башкаруу баскычы, бул жерде жылыткычты башкаруу баскычы. Ушундай Android экрандарды койсоңуздар болот экен. Автомат коробкада жана овердрайв бар бул сыйыруу унаасында. Үстү жагында плафондор, көз айнек салгыч. Жарашабы экен? Өзгөчө айымдарга жакшы экен. Мына чоң күзгү бар экен. Жолдо баратып боёнуп кетсеңиздер да болот. Салону велюр салонда болот. Люк дагы бар экен. Торпедалары, эшиктин обшивкалары баары катуу пластмастан жасалыптыр. Даже мына деревясы дагы жөн гана пластмастан жасап коюптур. Биздин жаман жолдорго көбүрөөк шум берип калышы мүмкүн. Ал эми арткы жагы өтө жөнөкөй жасалган. Четыревый болсо дагы ортодогу дөңгөлчөгү жок экен мындай. Башка машиналардыкидей. Потолок да бийик. 3 адам кеңири сапарга чыксаңыздар болот. Арткы жүк салуу бөлүгүнө келсек, бул өзгөчө башка машиналардан айырмаланып, плюс жагы бамперине чейин ачылат экен. Караңыздар. Өзгөчө ылдый болгондуктан жүк салууга өтө ыңгайлуу. Кеңири
bir 500 kilogram kartoşkanı жүктөп смело жүрө бересиздер. Ал эми Lexus унаасына келсек, электрондук отургучтарды башкаруу. 4 айнек көтөргүч. Отургучтардын эске тутуму. Автоматтык эшик кулпулоо. Бул жагында автоматтык жарыктыкты, жакынкы жарыктыкты өчүрүү баскычы. Щит приборун жарыктыгын башкаруу. Автоматтык рульду башкаруу кнопкасы. Аудио системасы. Телефондук башкаруу жана круиз контроль баскычтары. Навигация системасы да орнотулган. Ушундай чоң Android экран койсоңуздар болот. Отургучтарды жылытуу баскычтары. Алдыңкы фаранын жуу кнопкасы. Коробкасы зимний режим каралган. Плафондор өзгөчө чоң. Люк бар. Бу жеңелерге мынау жарыктыгы дагы бар экен айнегиндечи, күзгүсүндө. Ал эми торпедасына келсек, серву унаастан өзгөчөлөнүп, жумшак материал менен жабдылган. Отургучтары таза булгарыдан. Дереваларына келсек, дизайн өтө сонун кылып жасаган. Өзгөчө стилде. Арткы жагына келсек, сервудан өзгөчөлөнүп, 4 айнек ачкычы автоматтык түрдө жабдылган. Бастыңыз, ачылды. Кайра шундай бассаңыз, жабылат экен. Калган сервудай артында олтурсаңыз, бир аз бийигирээк өзүңдү престиж сезесиң. Дагы бир өзгөчөлүгү. Электрондук ачкыч менен ачылат. Караңыздар. Кайра өзү автоматтык түрдө жабылат. Арт жагы бир аз сервудан бийигирээк экен. Ушул бир аз ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Бирок заводдон ушундай жабдык менен жасалыптыр. Чыйылбаш үчүн, сарапина болбош үчүн. Арты дагы чоң. 500 кг дебейин, 400 кг картошка жүктөсөңүздөр болот. Ички жасалгалуулугу боюнча өзүңүздөр көргөндөй Lexus унаасына мен 1 балл берем. Lexus унаасынын жүрөгүнө келсек, кыймылдаткычы 3 көлөмдө, 3.3 жана 3.5 көлөмдө кездешет. Va Braska 6 цилиндрлүү. Аябай сапаттуу чыгарылган жана динамикасы мощный. Слабый жагы. Күйүүчү майдын сапатсыздыгынан биринчи клапан күйүү коркунучу бар. Андан кийин лямбда-зон катушкалары дагы иштен чыгат. Өзгөчө белгилеп айта турган болсок, радиаторун 2-3 жылда бир алмаштырууңуз керек. Бул тазаланбайт, ошонун себебинен алмаштыруу менен чектелет. 2005 жылдан баштап 3.3 көлөмдөгү моторуна гибрид системасы орнотулган. 400H стилинде чыгарылган. Ал эми жүрүк котормосуна келе турган болсок, Lexus унаасында автоматтык жүрүк котормосу жалаң. Механика орнотулган эмес. Жылдар өткөн сайын өзүнүн сапаттуулугун көргөзүп келет. Кезекти серву унаасына берсек, бул унаа Ivitec Don стилинде чыгарылган 4 цилиндрлүү. Бул унаанын өзгөчөлүгү моторунда гидрокомпенсатор жок. Ошонун себебинен муздак мезгилинде мотор ызычуу иштейт. Өзгөчө майдын сапатсыздыгынан распредвал кулачоктору желинип кетет. Андан сырткары рульду башкаруу рейкасыдан маягат. Бул мотордун тейлөө жагы арзан, тетиктери доступный. Күйүүчү майды расход кылууда дагы Lexus'ка караганда аз. Ошонун себебинен кыймылдаткыч жагынан мен 1 упайды сервага бердим. Эми достор, биз бул унаалардын тормоз системасын текшеребиз. 60 чакырым ылдамдыкта келип, ушул знактын тушуна тормоз беребиз. Кайсы жерге барып токтойт, байкап көрөбүз. Кеттик энди.
Özüңүздөр байкадыңыздар. Сыйыр унаасына караганда Lexus унаасы тормоз жагынан бир аз өтүп кетти. Ошон үчүн сыйыр унаасына тормозуна 1 упай беребиз. Эми достор, машинанын ичиндеги ызы чууну байкоо үчүн ушул приложенияны көчүрүп алдык. Көрөлүчү канчалык ызы чуу бар экенин. Максимум 39 1. Эми 60 чакырымда жүрүп дагы текшерип көрөбүз канчага барарын. Aralıkta maksimum 77 3'kö ızı çuğu oldu. Emi кезек Lexus'un ızı çuğunu baykayız. Maksimum 40.05. Emi 60 çakırım aralıktagı ızı çuğunu baykap körölü. Жетимиш үч 9. Эми 100 км аралыкты басып өтүү ылдамдыгын байкайбыз. Lexus унаасы 1 2 3 кеттик. Bir, iki, 300. Alemi кезек сыйыр унаасына келди. Кеттик. Канча секунд болду? 100. Кезек бал берүү убагыга келди. Тормоз системасынан байкадыңыздар, сервоға бердік 1 балды. Ал эми ылдамдык жагынан 100гө чейинки 1 балды Lexus'га, шумка жагынан дагы 1 балды Lexus'га бердик. Өзүңүздөр байкагандай көрө бересиздер. Кайсыл машина сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр чечим чыгарыңыздар. Бизге лайк басыңыздар, подписканы аябаңыздар. Ушундай чыгарылыштар жаккан болсо, комментарийге жазыңыздар. Biz albatta tartib beramiz. Assalomu alaykum. Avtobat jamoat.